Туугандар, мен турган жер бул Мөнөк айылы, Парсиез деп коет эле. Ошол айылдын центринде турам. Аэропорт тарапта жайгашкан бул айыл, билбегендер үчүн айтып коеюн. Бул жер ушул Мөнөк айылынын центри, 107 маршрутканын акыркы аялдамасында, конечкасында турам. Ошол центрден, Мөнөктүн центриненче ылдый тарапка асфальт көчө менен бир аз эле түшсөңүздөр, бул жер артисттер келип концерт коет го, театр сыяктуу жер экен. Клуб деп коет го. Келесиздер дагы мына Матис турат го, Матис турган жерден оңго бурулуп 150 метр жүрүп барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Центрге жакын, центр ушул жер. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Центрге жакын эле, көчөлөрү асфальт. Сатылуучу үйүбүз ушул көчө тараптан. Мына караңыздар. Жери 15 соток, кызыл китеби бар. Документи жайында. Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар, таза суу бар, көчөлөр асфальт. Так, үйдүн границасы мына ушул жерден башталат, көрүнүп эле турат. Бул жагы чоң үй экен. Бул жак барата, нар жагы 2 бөлмөдөн турган времянкасы. Сабыр кылсаңыздар бардыгын көрсөтүп берем. Телефондо бүдө турган иш эмес, кийин келип көрүп кетесиздер. Бул жерде жер бааланат. Мөнөк, Парсиез деп коет. Мына жагы ошо 2 бөлмөлүү времянкасы экен. Ошо аягына чейин барып такалат границасычы. Жакшы. Бул жак барата, ачып киребиз, жүрүңүздөр. Таза суу бар, свет бар. Киргениңиздерде мына солго бурулсаңыздар, бул жагы ошо времянкасы. Сразу эле оңго бурулсаңыздар 5 комнатадан турган үйү. 2 комнатасын бүтүрүп жашап атат, калгандары толук бүтө элек. Эми жүрүңүздөр мына жогору тарапка өтөлүчү. Үйдүн алды стяжка, өйдө тарабы жүзүм. Машинаны коюп койсоңуздар болот, бир 4-5 машина жөнөлүп атат экен. Кар жаса, жамгыр жаса үйдүн алды курук бойдон тура берет дегендей. Так, кыскасы бул жак ошо барата менен кирдик. Бул жак 5 бөлмөлүү үйү, кам кирпич. Бул жак болсо ошо 2 бөлмөлүү времянка. Нар жагында очок, тандыр дегендей кошумча курулуштарчы. Бул жагы өзүнчө эле бак. Көчөттөрдөн бардык түрү бар экен. Жогору тарапта душу, нар жагы сырткы ажатканасы. Мына жак болсо мал сарай. Мал чарбачылык бизнесин дагы кылып турсаңыздар болот да, мындай айткандачы. 15 соток. Себептен эми бул илгери берилген жерлер да. Илгери жерлер ушундай чоң болуп берилген да, 15-12денче. Уже азыр бара-бара жерлер азайып, уже 4 сотоктон 5 сотоктон берилип калды. Аны айтпасам деле билесиздер. Так, мына бүт бардык тарабында кошуналары бар. Ограждение болгон. Госрегистрден закон түрүндө өткөрүп берет. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Машинаңыздар же квартираңыздар болсо, өзүңүздөр чалып айтып көрүңүздөр, балким макул болуп калат алмашканга. Түшүндүңүздөр, Ал жактан негизи ушул жерден үй жакшы сонун көрүнөт экен. Жүрүңүздөр эми. Мектеп, садик, мечит, магазин, аптека бардыгы бул айылдын өзүндө эле бар. Маршруткалары бар, 107 шаардын бурч-бурчтарына, кара суунун бурч-бурчтарына каттап турат. Азыр мына 2 бөлмөлүү времянкасында ээси азыр өздөрү отурат бала чакасы менен. Бул жакта тартпай эле коеюн, ушул жакта отуруп тура бериңиздер деп койдум. Бул времянкасын өзүңүздөр кийин келип көрүп кетесиздер. Мына жак болсо очок, тандыр. Мына жактан ошо мал сарай, бак, ажаткана тараптар көрүнүп турат экен. Эми жүрүңүздөр, мына толук бүт элек үйүн көргөзүп берейин. Кам кирпич, бирок кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн дегендейчи. Мына лестница менен мындай чыгасыздар. Чыкканыңыздарда мына жерден баштайын. Бул жер ылдый подвал болот дагы. Мына өйдө тарабына мындай киргенде бул жер кухня болуп калат. Анда черный потолок болгон. Бул жер кыскасы кухня подвал менен. Мына жака жүрүп келсеңиздер, бул жагы ушундай чоң коридор. Мына бурчекти санузелге пландаган экен, ылдый тарабын подвал кылып турупчу. Ошондо айтып кой деди. Ошондо бул жак 1 комната, мына жак 2 комната, мына жакта дагы 2 комната. Кухня менен жалпысынан 5 комнаталуу чоң үйү. Печкасы даяр, тамакты кыласыздар, отту жагасыздар дегендей. Светтерин жандырайлы. Типа чоң үй экен да бул жак ошондо. Бул жакта духовкасы бар.
Эми туугандар, телефондо бүтө турган иш эмес. Аны баары билет. Келип көрүп кетишиңиздер керек. Телефондо эч нерсе бүтпөйт. Так. Ошол жүрүңүздөр, эми чыгайлычы. 15 соток элестетиңиздер, өтө кенен. 4 сотокто жашаган адамдар түшүнөт. Мындай жери кенен үйдүчү. Маззада туугандар, оштуча айтканда. Кенен документтери бардыгы так. Бул айыл жергеси, сноска эч кандай тиешеси жок. Билбей эле жазып бергендер бар. Чоң трассанын бою болсо мындай снос кылса болот. Бул айылдын ичиндеги үй да. Бул эмне снос кылганын пайдасы деле жок. Ошол. Так, түшүндүңүздөр, а? Жашылап тартып берейин да, анан сөздүн ачыгы эмнеге сатып экен деп барыңыздарга эле кызык. Мен мындай эми эси деле видеону көрүп менин сөзүм угуп калса керек. Сөздүн ачыгы кичине мындай акча керек болуп аткан да. Эмне экенин айтпай эле коеюн. Кичине акча керек болуп аткан, ошого эле сатышым керек болуп атат деп эси мага маалымат берди. Аракет кылып калыңыздар, баасын деле жакшы баага коюп атат. Квартирага балким алмашып калышы мүмкүн. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Квартираңыздарды берип үстүнө доплата кыласыздар да, мындай айткандача. Көрдүңүздөр, а? Баасы $130,000, анан жакшы кеми бар. Жакшы кеми бар. Ала турган реальный адам болсо ошо бир 100 же 110го берип салам дейт. Түшүндүңүздөр, а? Аракет кылыңыздар. Эсин номери экранда жазылып турат, сүйлөшүңүздөр.